Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европа өлкөлөрүндөгү кайра жаралуу доорундагы илим жана искусство. Агартуу кыймылы. Сабактын планы. Табият таануудагы революция. Николай Коперник, Жордано Бруно, Галилео Галилей. Кайра жаралуу доорундагы искусство, адабият жана көркөм сүрөт өнөрү. Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Франсуа Рабле, Томас Мор, Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Вольтер, Монтескьё, Жан-Жак Руссо. Орус маданиятынын өнүгүшү. Табият таануудагы революция. 15-кылымдын аягынан тартып, Европанын алдыңкы өлкөлөрүндө маданият жогорулап, илим, адабият жана искусство дүркүрөп өскөн. Адамдардын көз карашындагы төңкөрүш Италияда башталган. Европадагы алгачкы музейлер, ботаникалык жана зоологиялык бактар, минералдардын жана өсүмдүктөрдүн коллекциялары пайда болгон. Гуманист, латынча гуманус адамгерчилик жазуучулар жаратылышты сүрөттөп жазышып, анын сулуулугуна суктанышкан. Сүрөтчүлөр жана скульпторлор туура тартыш үчүн адамдардын дене түзүлүшүн изилдеп үйрөнүшкөн. Николай Коперник. Николай Коперник польшалык улуу окумуштуу болгон. Ал жөнөкөй куралы менен 30 жыл асмандагы жылдыздарга байкоо жүргүзгөн. Окумуштуу жер күндүн тегерегинде, ошону менен бирге өзүнүн огунда айланат деген пикирин айткан. Жер планеталардын бири гана, алардын баары күндүн тегерегинде айланаарын айткан. 1543-жылы асман сфераларынын айлануусу жөнүндө китеп чыгарууну чечкен. Жордано Бруно. Жордано Бруно италиялык улуу ойчул болгон. Ал бала кезинен монастырда чоңойгон, өзүн Кудайга сыйынууга эмес, илимий иштерге арнаган. 16 жылдын ичинде Францияда, Англияда, Германияда, Чехияда болгон. Бруно ааламдын учу кыйры жок, чексиз жана өлчөмсүз. Жер тургай күн да дүйнөнүн борбору эмес. Аалам сансыз көп жылдыз, алардын ар бири бизден алыс турган күн. Ал күндөрдүн тегерегинде өзүнүн планеталары айланып жүрөт деген. Брунону чиркөө соту карап, 1600-жылы өрттөп жиберген. Галилео Галилей. Галилео телескоп менен асманга байкоо жүргүзгөн биринчи окумуштуу болгон. Ал телескоптун жардамы менен затты 30 эсе чоңойтууга жетишкен. Айда жердегидей эле тоолор болуп, Юпитер планетасын жандоочулар, спутниктер курчап айланып жүргөнүн айткан. Көз карашы жана изилдөөлөрү үчүн чиркөө Галилейди куугунтуктап баштаган. Папа аны Римге чакырып, инквизиция сотуна берген. 70 жаштагы Галилейди көз карашынан баш тартууга ар-ас кылышкан. Кайра жаралуу доорундагы көркөм сүрөт өнөрү. Кайра жаралуу доорундагы искусство өткөн доордогу искусствонун бардык жетишкендиктерин негизинде өнүккөн. Кайра жаралуу жазуучулары, сүрөтчүлөрү, скульпторлору көптөгөн муундардын бай тажрыйбаларын колдонушкан. Рафаэль Санти. Рафаэль Санти италиялык сүрөтчү, живописчи, архитектор болгон. Ал төгөрөгү төп келген адамды анын келбеттүү, күчтүү денесин, терең акылын, жайдары менен өзүн тартууга аракет жасаган. Ал портреттерде тарткан, ыйык Петр соборунун курулушуна жетекчилик кылган. Элдик мадонналарды тарткан. Рафаэлдин эң атактуу картинасы Сикст Мадоннасы. Италиянын анчалык чоң эмес ыйык Сикст монастыры үчүн тартылган. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи италиялык живописчи, архитектор, илимпоз жана инженер. Ал өзүнүн окуучуларына ким көп эмгектенсе, бакыт ошого конот деп айтып, эмгекти жогору баалаган. Леонардо мыкты инженер болгон. Анын долбоору менен Миланды иче турган суу менен камсыз кылган чоң канал курулган. Ал парашюттун, вертолеттун, суу астында жүрүүчү кайыктын жана суучулдардын кийиминин түзүлүшүн иштеп чыккан. Леонардо да Винчи аялзатынын сулуулугу, назиктиги жана асылзаадалыгынын гуманистик идеалын Жакондада, башкача айтканда Мона Лизада бере алган. Микеланджело Буонаротти. Микеланджело италиялык скульптор, живописчи, архитектор.
Аскер, инженери жана акын болгон. Анатомияны мыкты билген. Адамдын денесинин күчтүүлүгүн жана сулуулугун өтө чеберчилик менен так берген. Скульптор мрамордун зор кесегинен бийиктиги 3,5 метр келген Давид статуясын чеккен. Ал алп деген наамды алган. Ошондой эле Римдеги ыйык Петр соборунун зор куполунун долбоорун иштеп чыккан. Франсуа Рабле. Франсуа Рабле сатирик жазуучу болгон. Өз бийлигин бүт дүйнөгө орнотууга акылсыздык менен аракет кылган, элдин канын төккөн королду мыскылдаган. Томас Мор. Томас Мор англиялык жазуучу, гуманист болгон. 1516-жылы мамлекеттин Утопия аралы жөнүндө алтын китепти жарыкка чыгарган. Утопия аралында элдер 6 саат иштеп, байгерчиликте жашап, бош убактыларын илимге, искусствого арнаган, спорт менен алектенген. Уильям Шекспир. Уильям Шекспир бүт өмүрүн театрга арнаган. Улуу жазуучу, адамдардын мүнөзүн туура сүрөттөгөн. Карл Маркс Шекспирди адамзаттан чыккан эң улуу даанышмандардын бири деп эсептеген. Ал 37 пьесаларды, трагедияларды, комедияларды, тарыхый поэмаларды жазган. Алардын арасында Гамлет, Аттелла, Король Лир, Ромео жана Джульетта бар. Мигель Сервантес. Мигель Сервантес испаниялык гуманист, жазуучу. Ал Шумдуктуу Идальго Дон Кихот Ламачанский романынын автору. Дон Кихот адамдагы кемчиликтерди тез оңдоп, дүйнөгө адептүүлүктү дароо эле орноткусу келген каарман жөнүндө. Вольтер. Вольтер француз жазуучусу, агартуучусу, тарыхчысы болгон. Ал чиркөө илимин диний фанатизмдин прогресске душмандыгынын бетин ачып, ашкерелеген. Дворяндар менен дин кызматкерлеринин артыкчылык абалдарын мыскылдаган. Жүзү караларды жанчкыла деген чакырыкты койгон. Вольтер: эгер Кудай болбосо, анда аны ойлоп табууга туура келер эле деген. Вольтердин идеясы абсолюттук монархиянын зомбулугун чектөөнү, католик чиркөөсүнүн таасирин бошоңдотууну жана феодалдык тартиптерди жоюуну каалаган. Ал революцияны каалаган эмес, бирок анын идеясы революциянын бышып жетилишине таасир тийгизген. Монтескьё. Монтескьё француз укук таануучусу жана философу болгон. Анын көз карашы орто буржуазия менен алдыңкы дворяндардын абсолютизмди чектөөнүн тарапкерлеринин маанайларын чагылдырган. Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо француз жазуучусу, философу болгон. Ал дворяндардын адилетсиздигин, ээн баштыгын, ысырапчылыгын айыптаган, жөнөкөйлүккө, жаратылышка жакын болууга чакырган. Ал феодалдык менчикти жоюуга, байлардын ашыкча мүлкүн жана каражаттарын чектөөгө чакырган. Элдин кеңири массасынын маанайларын чагылдырган. Анын идеясы революциячыл маанайда буржуазиянын туусу болгон. Орус маданиятынын өнүгүшү. Петр биринчинин тушунда китеп басып чыгаруу кеңейген. Математика, физика, грамматика боюнча окуу куралдары, сөздүктөр чыккан. Москва жана Петербургда жаңы басмаканалар ачылган. 1702-жылы алгачкы орус гезити «Ведомость» чыга баштаган. Архитектурада шаарларда кыштан салынган курулуштар колдонулган. Ратрелли, Блаженов орустардын көрнөктүү архитекторлору болгон. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Табият таанууда кандай революция болгон? Анын кандай өкүлдөрүн билесиңер? Кайра жаралуу доорундагы искусстводо кандай жетишкендиктер болгон? Кайсы өкүлдөрүн билесиңер? Көркөм сүрөт өнөрүнүн даанышман өкүлдөрү тууралуу эмнени билесиңер? Бул мезгилдеги чыгармалар дүйнөлүк маданиятка кандай баалуулуктарды алып келди?